Assalamu алейкум жигиттер. Бүгүн биз өзүбүздүн өздүк сабагы, өздүк өнүгүү сабактарыбызды улантып баштайбыз, Кудай кааласа. Сиздер менен биз өздүк өнүгүү сабактарында китеп талкуу кылабыз. Мындай айтканда, бизди өздүк өнүгүүгө үйрөтө турган китептер бар го. Бир канча жагандай белгилүү дүйнөлүк психологдор жазган, белгилүү аалымдар жазган, ошондой өздүк өнүгүү китептерди биз эмне кылабыз? Талкуу кылып кете беребиз. Бүгүн Кудай кааласа сиздер менен биринчи талкуу кыла турган китебиз бул «Накопительный эффект» деген китеп. Ал китепти Даррен Харди деген жазган. Түшүнүктүүбү? Накопительный эффект дегени эмне? Ал бул акырын топтолуучу эффект дегенди билдирет да. Акырын топтолуучу эффект. Түшүнүктүүбү? Биздин жашоодо бир көйгөй бар. Биз ушундай бир адатыбыз бар. Бардык нерсеге эле бат, тез жеткенге каалайбыз. Өтө шашылып кетебиз. Бир нерсе болгубуз келсе, дароо ошондой болгубуз келет. Мисалы үчүн айтайлы, бир кесиптин спеси болгубуз келсе, дароо ошол эле кесиптин спеси болуп алгыбыз келет да. Же болбосо бай болгубуз келсе, дароо бай болгубуз келет. Аалым болгубуз келсе, тез убакыттын ичинде аалым болуп калууну каалайбыз да. Куран жаттап баштасак эле ушу шашып, ушуп не кылып баштайбыз? Тез эле ушу качан каар болот экенмин деп шашкалактап, шашып ар нерсе боло беребиз да. Эми бул нерсе бизге көп деле пайда бербейт. Бул шашкалактыкчы. Кайра бизге зыян алып келет. Шашкалактык. Ошон үчүн бизге эң керектүү нерсе бул накопительный эффект да. Акырын топтолуучу эффект менен иштеш керек. Мисалы үчүн карасаңыздар, адам өз табиятында шашкалак да. Түшүнүктүү? Шашма. Мисалы үчүн Кур'анда деле айтат, Алла Таала хуликал инсану мин ажал. Инсан шашма болуп жаратылган дейт да. Аллах Таала адамдын абалын, табиятын баяндапчы. Адам шашкалактай берет, шаша берет бүт нерсегечи. Бир дуа кылса ошо тезирээк болсо экен. Бир нерсени тилесе ошону тезирээк болсо экен. Түшүнүктүү? Бир нерсе болгусу келсе ошо тезирээк болсо экен деп эле шаша берет да. Түшүнүктүү? Анан бир иш бар болсо, ошо ишти эч бир сабырдуулук менен, акырын туруктуулук менен аткарып жеткизи келбейт да. Бат жеткизи келет. Эч бир мындай акырын чогулуп көл боло турган нерселерди сабыры жете бербейт адамдынчы. Аллах Таала ошо ва канал инсану ажула дейт Куран аятындачы. Инсан шашма дейт да. Түшүнүктүү? Ушу бүт нерсеге эле шашкалактап ушундай эле шаша берет. Ошон үчүн биз ногул китепти бир талкуулап окуп койсок, мына ушул китептеги пикирлер бар го. Ошо пикирлерди алып алсак, жашообузга көп пайда болот. Эми мына бул ичиндеги пикирлер, ичиндеги айтылган нерселер бүт бул биздин аят, хадистерге топ келе турган нерселер да. Мындай салыштырып келсеңчи. Акырын топтолуучу эффект. Бу деген эмне дегени? Акырындык менен кылып барып, анан ойлогон максатыңа акырындык менен жетүү да. Түшүнүктүү? Сабырдуулук менен акырын жетүү. Эми бул тууралуу пайгамбарыбыз деле айтат хадисинде, туурабы? Инна ахаббал амали илаллахи адвамуха ва ин қалла дейт да. Алла Таалага эң сүйүктүү амалдар аз болсо дагы дайыма уланып туруучу. Аздан болсо дагы, бирок дайыма уланып туруучу амалдар Аллахка сүйүктүүрөөк да. Айтышат мисалы үчүн, қалилу даим хайру мин касирил мунқати. Дайыма уланып туруучу нерсе көп болуп туруп бүзүлүп калгандан жакшыраак дейт. Түшүнүктүү? Аздан уланып, дайыма уланып турган нерсе көп жолу кылып туруп токтоп калган нерседен жакшыраак да. Мисалы үчүн биздин жашообузда эмне? Айтайлы, спорт менен машыгышты баштайбыз да. Айтайлы, мисалы үчүн гантел көтөрөсүздөр да сиздер. Же болбосо ойлойсуңар, мен бүгүн отжимание кылып баштайм. Бир аз дене булчуңдарымды чыгарам деп, же турникке тартынып баштайм дейсиң да. Дене булчуңдарымды чыгарам депчи. Баштайсың, баштаганда бир күн кыласың. 4 подход кыласың 10дон. Экинчи күн келесиң да ошол результатты тезирээк көргүң келет. Натыйжаны тезирээк көргүң келет да. Болушунча эртерээк болушун каалайсың да, булчуңдарың тезирээк чыгышынчы. Ошо күнү кармап туруп 8 подход көтөрүп таштайсың. 50-нү көтөрүп атсаң 100-дү көтөрүп таштайсың. 150-нү көтөрүп таштайсың. Шашкалактапчы. Тезирээк жанагы натыйжаны көргүң келипчи. Анан эртеси не кыласың? Бүт денең ооруп, көтөргүң келбей,
Кылгың келбей таштап коесуң да. Көрдүңбү? Ошон үчүн айтат да, қалилу даим хайрун мин касирил мунқати. Аз-аздан уланып турган нерсе дайымый. Көп болуп туруп үзүлүп калгандан жакшыраак дейилет. Түшүнүктүү? Көп болуп кылып туруп үзүлүп калгандан жакшыраак. Же болбосо адам китеп окуйм дейт. Шундай шу китеп окуп бир нерселерди окугусу келет да, китепти ачат. Китепти ачып туруп эле окуп баштайт. Мен айтат, күнүнө 20 беттен окуп турам дейт. Карайт, бир күн окуйт 20 бет, экинчи күн келип ачат, уже 20 бет аз. Тезирээк китепти окуп бүтүргүзүп таштагысы келип атат да, ошо күнү 70 бет, 80 бет, 100 бет окуп таштайт. Өзүн тажатып коет да ошо күнүчү. Анын эртеси күндөрү не кылгысы келбейт? Окуусу келбей калат. Китепти не кылбай калат? Карагысы келбей калат. Башы ооруп калат. Китепти көргөндө эле башы ооруйт да. Түшүнүктүү? Не кылып алды? Өзүнө көп нагрузканы берип, өзүн чачатып, өзүн тажатып алды да. Эми ошол кандай болгондо ошол нерсе натыйжа берип, ага пайда болот эле, ал нол накопительный эффект, акырын топтолуучу эффект менен кеткенде, акырын күндө аз-аздан бирок көп убакытка дисциплина менен кылганда, муну ошол нерсе ага пайдалуураак болмок да. Түшүнүңөрбү? Ошол нерсе ага пайдалуураак болмок да. Мисалы үчүн караңыздар да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга деле Алла Таала буйруйт. Түнүңдү 3 бөлүккө бөл дейт, аятта, Муддассир сүрөсүндө. Билесиздерби? Бир бөлүгүн не укта, бир бөлүгүндө, аз бөлүгүндө ибадат кыл. Түшүнүктүү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түнүн 3кө бөлгөн. Бүт түнүн не кылып таштабаган? Ибадат кылып өзүн чачатып таштабаган. Түшүнүктүү? Не кылган? Түндүн бир бөлүгүндө уктаган, анан туруп намаз окуган, анан кайра дагы бир бөлүгүн уктап. Ушинтип не кылган? Ибадат кылган. Биротоло өзүн чарчатып таштабаган да. Түшүнүктүү? Биротоло өзүн чарчатып, өзүн тажатып таштабаган. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул үммөткө эң чоң үлгү да. Биздин үлгүбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды карап биз ээрчийбиз. Ошол караңыздар, хадистери, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин башка адамдар, башка айтайлы, Данен Харди бул америкалык адам болсо, бир 200 беттик кылып китеп жазып атат да. Түшүнүктүү? Пайгамбарыбыздын бир хадиси. Инна ахаббал а'мали илаллахи адвамуха ва ин қалла. Аз болсо деле дайым уланып турган амал Аллахка сүйкүмдүү деди. Ошол хадисинин негизинде, ошол пикирдин негизинде адам не кылып атат? Ошого мисалдарды берип, ошого мисалдарды кошуп, дагы назмас пикирлерди кошуп бир китеп кылып түзүп атат да. Түшүнүктүү? Муну ошол хадиске амал кылууга, анын ичиндеги нерселерди көбүрөөк изилдегенге көбүрөөк биз акылууракпыз. Анткени хикмату даллатул муъмин айна важада ахакку биха. Данышмандык момун жоготкон нерсеси кайсыл жерден тапса, муну ошону амал кылганга акылуурак. Туурабы? Эми ошондуктан биз сиздер менен муну ошол накопительный эффект, акырын топтолуучу эффект тууралуу сиздер менен сөз кылабыз. Кеттик. Караңыздар жигиттер. Эч бир жерде мындай дары жок да. Муну ичсең сен акылдуу болуп кетесиң дароо, муну ичсең сен дароо бай болуп кетесиң, муну ичсең сен спортсмен болуп кетесиң. Андай дары жок. Муну дарын ичсең сен не? Специалист болуп кетесиң бир тармакта. Андай нерсе жок да. Түшүнүктүү? Же болбосо мындай жарыялар бар го. 30 күндө биз сага мындай кылышты үйрөтүп таштайбыз. 30 күндө сени спортсмен кылып коебуз. 30 күндө сени биз бай кылып таштайбыз. 30 күндө сени биз тез окууга үйрөтүп коебуз. 30 күндө биз сени андай кылып коебуз, оратор кылып коебуз, мындай кылып коебуз дейшет. Ушулардын баары жалган. 30 күндө эч кандай андай нерсе болбойт. Түшүнүктүүбү? 30 күндө дароо адам ошондой болуп кала албайт. 30 күндө ошол нерсенин пикирлерин алып, эң негизги эрежелерин, принциптерин, основаларын алып бир өзүнө калыптандырышы мүмкүн, негизги пикирлерин алыпчы. А бирок не? Ошол нерсени өзүнө өздөштүрүп, кылып кете ала турган деңгээлде болуп калбайт да. Түшүнүктүү? Мисалы үчүн тез окуу курстарын деле жарыя кылышы берет да. 30 күндө 100 000 окуйсуң, 50 000 окуйсуң, 80 000 окуйсуң, жок. Курс болот. Курс болгондон кийин сага эрежелерди үйрөтөт. Эрежелерди үйрөткөндөн кийин
тренировкаларды үйрөткөндөн кийин, машыгууларды үйрөткөндөн кийин, эми мына ошол нерселерди жылдап не кыласың, машыгасың дейт. Анан ошентип акырын тез окууңду көбөйтөсүң деп туруп сага жол көрсөтүп коет. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн не 30 күндө же болбосо кыска убакыттын ичинде мындай болуп кетүү, кыска убакыттын ичинде бир нерсеге спец болуп кетүү, кыска убакыттын ичинде дароо бир нерселерди жаттап ошол тармактан чебер болуп кетүү нерсе жок. Түшүнүктүү? Кыска убакыттын ичинде болбойт ал нерсе. Ал нерсе акырын туруктуулук менен аткарууда анан кийин болот. Түшүнүктүүбү жигиттер? Эми демек, караңыздар. Накопительный эффект. Бул нерсе көп эмгекти талап кыла турган, бизди көп чарчата турган, анан көбүрөөк бул зеригиштүү нерсе. Түшүнүктүүбү? Биз айтайлы булчуңдарыбызды чыгарыш үчүн 2 жыл машыгыбыз керек да. 2 жыл машыгуу бул көп эмгекти талап кылат. Жана ошондой эле бизди көп чарчатат, көп убактыбызды алат. Ошондой эле бизге өтө эле зеригиштүү болуп кетет да. Бир нерсеге 2 жыл дегенде результатка жетишчи. Психологдор изилдеп чыккан экен. Адам кайсы бир тармакта спец чебер болуш үчүн 10.000 саат ошол нерсе менен машыгыш керек экен. 10.000 саат ошо менен машыгыш керек. Бул дегени күнүнө сен ошону 3 сааттан машыксаң 3 жыл дегени да. Чүнтү бул уже тажрыйба, изилденип чыккан нерсе. 10.000 саат. Сен жакшы футбол ойногуң келип атабы? 10.000 саат топ тебишиң керек. Сен жакшы мушкер болгуң келип атабы? 10.000 саат боксерский мешок урушуң керек. Түшүнүктүүбү? Сен жакшы ырдайм дегиң келип атабы? Үнүңдү коздогуң келип атабы? 10.000 саат не кылышың керек? Ырдап машыгышың керек да. Муну ошондо сен ошол нерсенин чебери болосуң дейт да, психологдорчу. Түшүнүктүүбү? Ар бир нерсе бул көп убакытты, көп эмгекти, көп сабырдуулукту талап кылат. Түшүнүктүүбү? Дароо болуп кете турган нерсе жок да. Биз ошол нерсени кыйнабашыбыз керек да. Биз көп чөгүп калган учурубуз, көп жандай болуп калган учурубуз бар да. Кандай десек, мындай көбүнчө чөгүп артка кетип калабыз. Неге? Баштайбыз, баштап туруп, кылып туруп, көп эмгек талап кылгандыктан, өтө зеригиштүү болгондуктан кылыбыз келбей таштап салабыз. Бул биздин эң чоң катачылыгыбыз да. Түшүнүктүү? Болду, ошол нерсе менен эшигин жаап таштайбыз, ал нерсени не кылып коебуз? Токтотуп коебуз да. Не себептен? Ага сабырыбыз жок да. Уже нар жагына кылгыбыз келбей калды да. Нар жакта жакшы бир нерсе күтүп турат. Көбүрөөк кылып барсаңчы. Бирок не ошону не кылбай коюп атабыз? Туруктуулук менен кылбагандыктан таштап коюп атабыз. Караңыздар, демек бардык эле нерсе кыска мөөнөттө болбойт экен, көп мөөнөттө алат экен. Бир нерсеге жетем десеңчи, ал нерсе эмгекти чарчатуучу болот экен, жана өтө зеригиштүү болот экен. Ошол бир ийгиликке жетишчү, бир канча көп убакытта жетиш. Эми биз ошол нерсени эки нерсе менен не кылсак болот? Каршы чыгып жеңсек болот. Айтайлы, дисциплина менен биз не кылсак болот? Жеңсек болот ошону. Күндө туруктуу аткаруу. Түшүнүктүүбү? Биз булчуңдарыбызды чыгарабыз дедикпи, не кылышыбыз керек? Күндө гантелди алып туруп, туруктуу аткарышыбыз керек көнүгүүлөрдү. Туруктуу аткарышыбыз керек. Бир күн өтө көп кылып таштап коюп эмес, жок. Туруктуу күндө өзүнүн нормасы менен эртең күнгө биз тажатып койбой тургандай, чарчатып койбой тургандай, акырын не кылып кете беришибиз керек? Туруктуулук менен кылып кете беришибиз керек. Анан ошол туруктуулук бизди эмнеге муктаж кылат? Тырышчактыкка. Сөзсүз бизге тырышчактык керек да. Ошол жанагы дисциплинаны койгон өзүбүздүн планыбызды, тактикабызды, стратегиябызды мындай аткарып, орду менен аткарып кетиш үчүн бизге эмне керек? Тырышчактык керек да. Күндө ошонун убагы келгенде дароо ошону кылганга тырышчактык керек. Китеп окугубуз келип атабы? Кайсы бир тармакта айтайлы спец болуубуз келип атат да. Мисалы үчүн сиздер мына диний билимдерди алып атып, фык илимин окуп атасыздар. Түшүнүктүү? Ошо фык илиминден силер спец болуңар келсе не кылышыңар керек? Күндө дисциплина менен фык маселелерин окушуңар керек да.
калтырбастанчы. Күндө 3 беттен окуй беришиң керек. Күндө 3 беттен окуй беришиң керек. Түшүнүктүүбү? Күндө 3 беттен окуй берсең, 1-2 жылдан кийин сен ошол фикх тармагында не болуп каласың? Спец болуп каласың. Окуп, мындай түшүнүп каласың да, ошол нерсени талкуулап каласың. Түшүнүктүү? А биз кантебиз? Фикх китебин ачабыз, окуубуз келип кетипчи. 10 бет окуп таштайбыз. Чарчатып алабыз өзүбүздү. Анан эртеси окуубуз келбей калат, таштап коебуз. 1 жума, 2 жума не кылбай коебуз, окубай коебуз. Туурабы? Ошо предметти. Антпеш керек да. Туруктуу ар бир нерсени аз-аздан акырын кылып кете беришибиз керек. Түшүнүктүүбү? Демек, эгер биз ийгиликке жеткибиз келсе, биз накопительный эффект менен, акырын топтолуучу эффект менен акырын кетебиз. Акырын кетүүдө бизге нол нерселер тоскоолдук кылат. Ушул нерсени көп эмгек талап кылуусу, бизди көп ушул нерсени чарчатуусу, жана ушул нерсе өтө зергерлүү болуусу, көп мөөнөт алган үчүнчү. Биз ага эки нерсе менен каршы чыгабыз: дисциплина жана тырышчактык. Мына ошентүү менен биз ийгиликке жетебиз. Түшүнүктүүбү? Кайсы нерсени биз ийгилик максат койгон болсок, ошол нерседе ийгиликке жетебиз. Түшүнүктүүбү? Ушул жол менен. Эми бул накопительный эффекттин, топтолуучу эффекттин эрежеси ошол китепте айтылат. Тише едиш, дальше будиш. Дегени, канчалык акырын жүрсөң, ошончолук алыска жетесиң. Түшүнүктүүбү? Канчалык акырын жүрсөң, ошончолук алыска жетесиң дегени. Мындай дегени, мындайча айтканда, сен не? Жантип көп машыгып салбашың керек. Көп окуп салбашың керек. Балким не? Акырындык менен, аз-аздан кете берсең, ошончолук алыска барасың. А бирок күндө өзүңдү бир күндө эле мен 100 бет окуйм, 200 бет окуйм деп туруп өзүңдү грузит этсең, өзүң күчүң жетпеген нерсеге. Анан кийин не кылгың келбей калат, ошону кылгың келбей калат, кыла албай деле каласың. Түшүнүктүүбү? Демек, биз кайсы бир нерсени кылыш үчүн аны не кылабыз? Акырындык менен аз-аздан кылып кете берсек, ал нерсе адатка айланат. Адатка айлангандан кийин ал жагына уже кыйынчылык келбей калат. Өзүбүздү дисциплинага зордоодо эле муктаждык калбайт. Өзүбүздү тырышчактык менен кыйнап, өзүбүздү эле кыйноого жол калбайт. Анткени ал нерсе бизге адатка айланды да. Түшүнүктүүбү? Менимче бул психологдордун изилдеп чыгуусу боюнча бул адам бир нерсени 24 күн туруктуу аткарса, ошол нерсе ага адатка айланат экен. Түшүнүктүү? 24 күн бир нерсени туруктуу аткарып кете берсе, ал нерсе ага неге айланат экен? Адатка айланат экен да. Кайсы гана нерсе болбосун, биз аны биринчи адатка айланганга чейин акырын дисциплина менен алып кете беришибиз керек да. Аз-аздан кылыпчы. Анан адатка жеткенден кийин уже биз ага не кылып көнүп деле калабыз. Күндө ошол нерсе менен алектене беребиз, эч бир чарчабастан. Түшүнүктүүбү? Мына ушул эрежеге автордун атасы көндүргөн экен да. Түшүнүктүүбү? Атасы күндө баласын саат 6-да тургузчу экен. Караңыздар, күндө атасы келип баласын саат 6-да тургузчу экен. Кечикпейт ошол убакыттан. Дайыма саат 6-да тургузат экен да. Атасы түрдүү машыгуулар менен машыгат экен. Баласын ойготуп алып туруп, чыгып алып туруп не кылат экен? Штанга көтөрүп, гантелдерди көтөрүп, дайыма аткарып жүргөн. Ал нерсени эч качан токтотпойт экен. Күн жааса дагы, жамгыр жааса дагы, күн жаман болсо дагы, жакшы болсо дагы эч бир учурда не кылбачу экен? Токтотпочу экен да. Дайыма не кыла берет экен? Ошол нерсени күндө кыла берет экен. Баласын 6-да ойготот, өзү чыгып алып ошол нерсени постоянно кыла берет экен да. Мындай айтканда, атасы баласына бир нерсени үйрөтүү менен биргеликте өзү да ошону үлгү болуп кеткен да. Түшүнүктүү? Жөн эле айтып бир эрежени кетпеген, балким не? Үлгү болуп көрсөткөн дагы. Күндө ошо машыгууларды кылып, ошол атасын карманган пикир ушундай болгон: балам, чеберчилик болобу, жөндөм болобу, тажрыйба болобу, билим болобу, тубаса кээ бир адамдар тубаса деп эсептеген нерселер болобу, ушулардын баарына тырышып эмгектенүү менен жетсе болот деп ишенчү экен да. Анан баласына ушинтип айтчу экен. Көрдүңөрбү? Жөнөкөй эле ушул нерсени айтып койгон эмес да. Күндө өзү баласын тургузуп, өзүнүн ошону кылып аткандыгын көрсөткөн экен. Түшүнүктүүбү? Күндө мына ушул нерселер менен алектенген экен. Демек, атасын карманган пикири не болгон экен жигиттер? Биринчи, чеберчилик болобу, жөндөм болобу, тажрыйба болобу, билим болобу, мына ушул нерсенин баарына
тырышып эмгектенүү аркылуу жетсе болот деп ишенишкен. Анан атасы айтышкен да, эгерде сен кайсы бир таланттуу адам менен тирешип, аны менен атаандашсаң, анда ал 5 саат иштесе, сен не кыл дейишиң керек экен? 15 саат иште дейишкен. Түшүнүктүбү? Ал 5 саат иштеп атабы сенден бир таланттуу адам? Же болбосо сенден бир жакшы окуган окуучу сенден жакшы окуп атабы? Ал 5 саат окуп атабы? Сен не кылышың керек? 15 саат оку. Түшүнүктүбү? Эгерде сен математика тарабынан же болбосо кайсы бир предметтен артта калып атсаң, балдардын арасында, демек сен не кылышың керек? Каникулда ошол предмет менен мугалим жалдап алып, ошо менен алектенишиң керек. Түшүнүктүбү? Бу дегени, эгер кайсы бир нерсе окшошпой жатса, иште жана иште деген нерсе да. Түшүнүктүбү? Иште жана иште. Окшошпой атабы, иштешиң керек. Окшошпой атабы, иштешиң керек. Түшүнүктүбү? Тырышып кыла беришиң керек. Мисалы үчүн сен баскетбольный корзинага топту түшүрө албай атасыңбы? Демек сен күнүнө 1000 жолу ошол нерсени ыргыт. Түшүнүктүбү? Туруктуу күнүндө 1000 жолу ыргыта берчи, сен түшүрүп каласың. Түшүнүктүбү? Биз не кылабыз? Эң бир кемчилигибиз не? Бир кылып көрөбүз, окшошподу, болду, окшошпойт экен дейбиз да. Колдон келбейт экен дейбиз. Жок, тырышып не кылып коюш керек? Ар бир нерсени үйрөнүп кое бериш керек да. Түшүнүктүбү? Эми ушундай пикирди карманган атасы футбол тренерлигинен сатуу боюнча топ менеджерге айланган. Анан топ менеджерликтен ал фирма башчысына айланган. Түшүнүктүбү? Атасы жөн гана футбол тренери болгон. Бирок ошондой өзү бир пикирди карманып, ошол пикир аркылуу иштеп, тырышып, не кылды? Мындай бир жакшы ийгиликке ал жетти. Эми баласы болсо, баласы 18 жашында өзүнүн биринчи бизнесин ачыптыр. Түшүнүктүбү? 18 жашында ошонун өзүнүн биринчи бизнесин ачкан. Бул ошо китептин автору Даррен Харди. Түшүнүктүбү? 27 жашында ал уже миллиондогон акчаларды таап баштаган. Түшүнүктүбү? Эми жигиттер, балким бизде бул автордун атасындай үлгү болгон, же болбосо ошондой бир насааттарын айткан, пикирлерди үйрөткөн үлгүбүз жок болушу мүмкүн. Бирок азыр не биз түшүндүк. Демек, кандайдыр эмне болбосун, ага биз туруктуу, акырындык менен күндө кыла берсек, стабилдүү. Не болот экенбиз? Ошол нерсеге жетебиз да. Ошол нерсени кылып баштайбыз. Түшүнүктүбү? Азыр силер мына илим жолунда жүрөсүңүздөрбү? Араб тилин үйрөнүп атасыздар, а? Араб тилин мына не кыласыздар? Аз-аздан күндө туруктуулук менен, калтырып койбой, күндө машыгуу менен не кылып каласыңар? Бир убакыт жеткенде ошол нерседен чебер болуп каласыздар. Түшүнүктүбү? Анан экинчи пикирге өтөбүз. Ушул китепте айтылган экинчи пикир бул мындайча. Майда жакшылап ойлонулган чечимдер аркылуу чоң пайда алуу. Түшүнүктүбү? Майда жакшы ойлонунган чечимдер аркылуу чоң пайдаларга жетүү. Түшүнүктүбү? Биз эмнеге гана жеткибиз келбесин, ага биз майда кадамдар менен барышыбыз керек. Жанагыдай чоң кадамдарды таштап, жыгылып түшпөшүбүз керек да. Түшүнүктүбү? Бийикке секирип, жетпей калып кулап түшпөшүбүз керек да. Түшүнүктүбү? Акырын менен не кылышыбыз керек? Чоң пайдаларга акырындык менен барабыз. Мисалы үчүн, кээ бирлер айтат, ошо китепте мисал кылып берет, ушул адамдардын айтканын. Не кылат адамдар? 8 күн чуркап арыктабадым дейт. 8 күн, бир жума эле чуркайт. Бир жума чуркагандан кийин уже өзүн чарчаганын сезип, нар жагына уже зеригиштүү болуп, ал нерсечи. Көп эмгек талап кыла турган болуп кеткендиктен не кылат? 8 күндөн кийин не? Мен арыктабадым деген чечимге келет да, чуркаганын токтотуп коет. Түшүнүктүбү? Же болбосо кээ бир адамдарды мисал кылат китепте. Адамдар пианино ойнойт дейт. Бир күйнү үйрөнгөнү аракет кылат. Аракет кылып туруп, кыска убакытта окшоштура албадыбы жанагы оор күйнү. Болду, мен ойной албайт экен, буга өзгөчө талант керек экен деп туруп не кылып коет? Таштап коет.
Түшүнүктүүбү? Биз андай болбошубуз керек да. Түшүнүктүүбү? Биз майда кадамдар аркылуу чоң максаттарга жетебиз. Майда кадамдар менен. Түшүнүктүүбү? Бирок ошол нерседе туруктуулукту сактайбыз. Эгер сиз салмак таштагыңыз келсе, не кылабыз? 3000 килокалория жеп аткан болсок, ошодон күндө не кылабыз? 125 килокалория азайткан аракет кылабыз. И ошону не кылган аракет кылышыбыз керек? Биз күндө ошончо аз жегенге аракет кылышыбыз керек. Башында бул нерсе не болушу мүмкүн? 2 айда бир 2 килограмм таштап сезилбеши мүмкүн натыйжа. А бирок чыныгы натыйжа бир 2 жылдан кийин не болуп баштайт? Билинип баштайт. А биздин эң чоң кемчилигибиз шашкалактык, шашмалык болуп атпайбы? Биз 1 ай кылгандан кийин эле, 2 ай кылгандан кийин эле натыйжа көрбөгөндүктөн, же болбосо аз эле натыйжа болот да. Ошол натыйжа аздыгын көрүп туруп эле не кылып коебуз? Таштап салабыз да. Болду дейбиз да. Ошо менен семирип, курсагы кеткен курсагы кетет, жалкоолугу кетет, артка кетет. Түшүнүктүүбү? Таштап таштайт да. Мен араб тилин үйрөнүп баштаган, бираз үйрөнгөндөн кийин не кылып, үйрөнө албаган не кылат? Мен үйрөнө албайт окшойм дейт да, не кылып коет? Тил үйрөнгөндө таштап коет. Түшүнүктүүбү? Демек биз андай кылбашыбыз керек да. Натыйжа бул бир канча убакыт, узак убакыттан кийин сезилип баштайт. Арыктагыңыз келсе бир 2 жылдан кийин арыктаган сезилип баштайт. Түшүнүктүүбү? Же болбосо ушунун тескериси жигиттер. Ушунун тескериси. Эгер сиз семиргиңиз келип атат дейли, туурабы? Азыр көп жаш жигиттер мындай толо болушту каалайт да, туурабы? Семиргиңиз келет. Анда кантебиз? Ушунун эле тескериси. Күнүнө не 125 калория кошуп жейбиз да. Түшүнүктүүбү? 125 калориядан кошуп, аз-аздан кошуп, анан бир 2 жылда жакшы бир результатка жетебиз. А эгерде биз ашырып жүрсекчи, биздин кемчилигибиз ушуда, шашкалактыктан не кылабыз? 3000 калорияга 4000 кылып таштайбыз да. 4000 кылып таштагандыктан өзүбүзгө түрдүү ооруларды алып келебиз. Ашказан оору, башка ооруларды, май басып кетүү, ушуга окшогон ооруларга өзүбүз себепчи болуп алабыз. Не кылуу менен? Шашкалактык менен. Шашып жүрөбүз да. Семиришим керек деп туруп эле жеп эле таштайбыз да. Жок, сен не акырын майда кадамдар менен барышың керек эле чоң максатка. Аны кантишиң керек эле? Күндө 125 калориядан адаттагы жеп аткан тамагыңа аз-аздан кошуп, бир аз узагыраак мүнөттө ошол нерсеге не кылышың керек эле? Чоң максатка жетишиң керек эле. Түшүнүктүүбү? Бир нерсени түшүнбөй жатасың. Же болбосо кандайдыр бир нерсени түшүнгүң келип атат. Кайсы бир тармакта сен спец болгуң келип атат. Туурабы? Тил багытында сен спец болгуң келип атат. Мыкты тил өздөштүргүң келип атат. Анда не кылышың керек? Ошол нерседен күндө туруктуу 3 бет маалымат окуп турушуң керек. Түшүнүктүүбү? Мисалга айтайлы, экономика. Сен экономика илиминде бир спец болгуң келип атат. Ошо тармагын талкуулап, кандайдыр бир анализ кыла алган бир адамга айлангың келип атат да. Не кылышың керек? Күндө ошол тууралуу 3 бет маалымат окуп турушуң керек. Бирок не ошону кандай туруктуулук менен не окуп туруш керек да. Жогорку эле мисал, бир 2 жылдан кийин сен неге айланып каласың? Ошол тармакты мындай түшүнгөн, ошол тармактын бир спесине айланып каласың. Түшүнүктүүбү? Акырындык менен кетет. Эми накопительный эффекттин тескери тарабы дагы бар. Түшүнүктүүбү? Тескери тарабы дегенде эмне? Кээ бир жаман адаттар бизге акырын барып туруп чоң адатка айланып калат. Түшүнүктүүбү? Бизге кичинекей сезилбеген нерселер барып чоң нерсеге айланып кетет. Мисалы үчүн карайлы жигиттер. Мындай нерсе бар. Ушул китепте ушул пикирди айтат. Кичинекей өзгөрүү чынжыр реакциясын алып келиши мүмкүн дейт. Китептин автору. Ушундай бир пикирди айтат да китепте. Кичинекей өзгөрүү чынжыр реакциясын алып келиши мүмкүн. Чынжыр реакциясы деген эмне? Түшүнүктүүбү? Биринин артынан бири болуп кете берет да, түшүнүктүүбү? Биринин артынан чынжырды билебиз да, онда бири-бирине уланып кете берет го. Чынжыр реакциясы деген ушул. Биринин артынан бирин алып келип кете бере турган бир реакцияга туш болуп калышыңыз мүмкүн. Бирок ошол нерсе кичинекей өзгөрүү дейт да. Китептин автору мындай пикирди айтат.
кичинекей өзгөрүү чынжыр реакциясына алып келиши мүмкүн дейт. Түшүнүктүүбү? Бул деген эмне? Чынжыр реакциясы дегенди билесиз да, чынжыр мындай бири-бирине уланып кеткен нерсе да. Кандайдыр бир кичинекей өзгөрүү артынан уланып бир зыянга алып кетип калышы мүмкүн. Түшүнүктүүбү? Кандайча? Мынабул мисалды берет автор. Bir adam күндө bir порс тамак жейт эле. Bir күнү не кылып койду? Кичинекей өзгөртүү жасады да, 2 порс тамак жеп койду да. 2 порс тамак жегенде анын ашказаны кеңейди. Түшүнүктүбү? Кеңейди да, бул эртеси 1 порс тамак жесе не болуп калды? Тойбой калды. Ашказан экинчи порсу тамакты дагы талап кылып атат. Дагы не кылды? Уже чынжыр реакциясына түштү да. Кичинекей өзгөрүү уже аны башка чынжыр реакциясына алып кетип калды да. Ал уже күндө 2 порс тамак жебесе тойбой турган болуп калды. Ага көп тамак жөө, ага не кылды? Уйкучулукка себепчи болду. Көп тамак жегенде адам не болот? Уйкучу болуп калат. Уйкучуга себеп болду. Ал ошо уйкусу канбагандыктан ал не болуп калды? Ачуулуу жана кыжырдуу адамга айланып калды. Түшүнүктүүбү? Уйкусу тонбогон адам ушундай го турабы? Жакшы уйкусу тойбосо өтө ачуулуу болот. Бир нерсе айтсаң эле ачуусу чыгып кетет, кыжыры келе берет жөнөкөй нерселерге делечи. Түшүнүктүүбү? Эми карасаңыздар, ошол нерсе. Анан ошол адам өзүнүн ишинде сөз угуп баштады. Ишинде ошол ишчилер менен тил табыша албай, же болбосо кандай бир өзүнүн ишине жакшы мамиле кыла албай. Анан ошол нерсе не болуп калды? Анын иште деле артка кетүүсүнө себеп болду. Ал кечинде анан үйгө кайтып келгенде үй бүлөсүнө деле ошондой мамиле болуп калды, ачуулуу. Анан качан кечинде ошо 2 порс тамакты кайра жегенде, курсакка киргенде кайра көңүлү жайнап, жадырап өзүнө келе турган болуп калды да. Эми ушундай бир артка кетип калууга бүт себепчи болгон нерсе не болду? Бир эле кичинекей бир өзгөрүү болду да. Түшүнүктүүбү? Бул накопительный эффект ушундай, акырын топтолуучу эффект. Бул билинбей барып туруп бизди бир жерге алып барып такап коет да. Түшүнүктүүбү? Билинбей алып барып туруп бизди чоң бир нерсеге алып барып такап коет. Ушундай бир көйгөйлөрдүн жаралуусуна эмне себеп болду? Экинчи порс тамак болду да. Түшүнүктүүбү? Экинчи порс тамак. Жөн эле тамакты көп жеп коюу ага не болду? Ушундай зыяндарды алып келди. Ошондой эле жигиттер, ошондой эле жаман адаттар деле мына ушул накопительный эффект, акырын топтолуучу эффект аркылуу болот. Жаман адаттар. Мисалы үчүн сигарет чегүү. Мисалы үчүн айтайлы, бул бир жигит сигарет чегет, ага кызыгып көрүп туруп бир чегип көрөм дейт. Болду, бир эле чегип көрөм дейт, болду дейт. Бир чегип көрөт, кызыктуу нерсе көрүнөт, жумасына бир жолу чегип турам дейт. Ушу көрдүңөрбү? Барып ал акырын не болуп калат? Сигаретке, тамекиге көз карандуу болуп калат. Түшүнүктүү? Тамекини таштай албай турган болуп калат. Акырын жаман адаттар мына ушинтип акырындык менен чогулуп барып туруп бизге не болуп калат? Чоң адатка айланып кетет да. Түшүнүктүүбү? Акырындык менен чогулуп. Мисалы үчүн жанагылар деле, ичимдик ичкендер деле. Бир жашоосунда бир көйгөйгө түшөт. Ошону не кылам дейт? Ичип туруп, мас болуп, жоюп салам дейт. Ошол көйгөйдү унутам дейт. Бир ичип көрөт. Анан жөнөкөй, кичинекей көйгөйгө деле не кыла берет? Иче берет. Ичип отуруп ичүү ага ичкиликтик неге айланат? Көз карандылыкка айланат. Ал ошентип не болуп кетет? Алкаш болуп кетет. Жумушун таштайт, үй бүлөсүн бузат, бүт нерсесин талкалап не болуп кетет? Алкашка айланып кетет да. Ошого не себеп болуп атат? Бир кичинекей нерсе болуп атат да. Кичинекей бир нерсени кылып атат, ал чынжыр реакциясын алып кетип, аны не кылып коюп атат? Талкалап коюп атат. Ошондой эле кумар оюндары. Бир ойноп көрөм дейт. Аз утат. Дагы бир ойноп көрөт, ута албай калат. Дагы бир ойнойт, утат. Не кылат? Ушул нерсеге зависимый пайда болуп калат. Бир ойноп көрүү менен нар жагына кетти. Ойной берет. Таштай албай турган болуп калат. Түшүнүктүүбү? Таштай албай турган болуп калат. Демек, накопительный эффект бул ушундай экен. Эгер биз аны жакшы бир колдонуп кетсек, жакшы адаттарга, бизди ал чоң нерселерге жеткизет экен. Эгерде биз накопительный эффектти тоготпостон ага байкабастык кылсак, кээ бир кичине нерселер бизге барып чоң адатка айланып кетишин. Анда не болуп калат экен? Ал жагынан бизге зыян болуп калат экен. Түшүнүктүүбү? Эми биздин тыянагыбыз ушул. Биздин тыянагыбыз ушул жигиттер. Биринчи адам
кандайдыр бир кыймыл аракет жасаганы аракет кылып баштап көрөт. Кыймыл аракет кылып баштап көрөт. Анан ошол кыймыл аракет ага жүрүм турумга айланат. Ошол жүрүм турум ага анан адатка айланат. Ошол адат аны же ийгиликтүү, же орто, же төмөн даражага не кылып коет, түшүрүп коет. Жана Роберт Кийосакинин бир сөзү бар. Адам адатынын кулу дейт да. Түшүнүктүү? Эмне адатка көнгөн болсо, ошол адат аны ошол даражага жеткизет дейт. Эгер сен жакшы адаттарга көнгөн болсоң, жакшы адаттарды өзүңө өздөштүргөн болсоң, ошол адаттар сени ийгиликке жеткизет. Эгерде сен жаман адаттарды өзүңө көндүрсөң, анда не болосуң? Төмөнгө кетесиң. Ылдыйга кетесиң. Түшүнүктүү? Демек биз өзүбүзгө бүт нерсени адатка айланткан аракет кылышыбыз керек. Кантип адатка айлантат экенбиз? Топтолуучу эффект аркылуу. Акырын майда кадамдар менен дисциплина, тырышчактык менен акырын аз-аздан кыла берет экенбиз. Ал нерсе бизге адатка айланат. Адатка айлангандан кийин ошол адатыбыз бизди же ийгиликтүү, же ийгиликсиз кылып коет. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн нол хадисти унутпайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин унутпайбыз. Инна ахаббал а'мали илаллахи адвамуха ва ин қалла. Аз болсо да дайыми уланып турган амал Кудай Таалага эң сүйкүмдүү. Муну ушу менен жигиттер сиздер менен сабагыбызды түгөтөбүз. Кийинки накопительный эффектти балким улайбыз, же болбосо дагы бир башка китепти талкуулайбыз. Кудай кааласа кийинки сабактарда, кийинки сабактарга чейин иншалла көрүшкөнчө жигиттер сак саламат болуңуздар.